Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестке даярдануу заттуу сабагыбыздын кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Аналогия жана негизги принциптеринин 3-чү сабагыбызды баштасак. Силер менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Раскелдиева Атыркөл Зарлы камдап алмакчы. Эмнени эмнеден жасайт деген негизги принциптердин катарында дагы муну айтсак болот. Байкайбыз сүрөткө. Бизде берилгендей кант кызылчасы турат. Кант кызылчасынан кант жасалат. Ал эми резина берилип турат, же болбосо резинадан дөңгөлөктөрдү жасалгандыгын билебиз. Ошондой эле коңуз, бул коңуздан түстү берүү үчүн колага кошулат, же болбосо кола жасала тургандыгын көрүп турабыз. Демек, сүрөттөн байкагандай, эмнеден эмне жасалгандыгын көрүнүп тургандай кийинки принциптен мисал менен таанышсак. Алгач жуп сөздөргө көңүл бурабыз. Сүттөн айран жасалат. Бал таттуу. Демек, бул жасалат деген сөзгө туура келбейт. Демек, бул анын табиятын көрсөтүп турат. Май суюк болот. Бул дагы анын табиятын көрсөтүп турат. Эттен коордак жасалат. Туура, бул вариант жакындык бар. Алмадан компот жасалды. Демек, балдар, өзүңөр байкап тургандай, бизге сүт менен айран деген суюктук болуп атат. Сүттөн айран жасалып чыкканы суюктук. Демек, эт менен коордак туура келет, бирок бул жерде коордак суюктук эмес да бизге. Ал эми алмадан компот жасалды. Демек, бизге жакын туура варианты Г вариант болуп эсептелди. Кийинки жуп сөзгө көңүл бурсак, алгач жуп сөздөргө көңүл бурабыз. Стакан айнек деп турат. Демек, стакандан айнектен жасалат. Ал эми бак жалбырак деп турат. Бакта жалбырак болот. Машинада бурама болот. Журналдан кагаз жасалып жатат. Колго суу куюлду. Демек, бизден бул жерде өзүңөр орун тартиби байкагандай, алгачкы чыккан натыйжасы жасалып чыккан. Андан кийин эмнеден жасалгандыгы көрүнүп турат. Демек, эмнени эмнеден жасайт? Журналды кагаздан жасайт, стаканды айнектен жасайт деген жооп туура болду. В вариантына туура деп эсептейбиз. Демек, кийинки сабагыбызда жолукканча сак саламатта болгула.